Assalamu alaikum, урматтуу мекендештер, достор, арбаңыздар. Биз буйруса касиеттүү Ысык көл жергесинен кайтып, мына азыр Нарын жергесине көздөй сапар алдык буйруса. Нарын, Каракол, Бишкек. Турая бурулдукпу? Нарын деп турабы? Кочкор канча километр экен? Буйруса мынакей ушинтип Ысык көлдө болгон иш-чарабызды жеңилдетип алып, ал жакта дагы бир топ иштер менен таанышып, машвара кылып, сүйлөшүп, мына азыр Нарындын бирок кайсыл жерине чейин жетебиз билбейм. Нарында жол ремонт болуп атат экен. Биз Нарындын төр жагына жете албайт экенбиз. Нарындын кире беришиндеги эле муктаждарга жетип кайра кайтат окшойбуз. Ал үчүн Нарындын төрүнө жетиш үчүн бир бийигирээк машина менен анан жакшы даярданып алып келишибиз керек экен. Буйруса келебиз, жаңы жол ачылып калса көп каттайбыз буйруса. Андыктан нарындыктар капа болбой туруңуздар. Кече бир жуңгалдан бир туугандарыбыз чалып калат. Ал жакты сурасам, өткөндө бирөө спринтер менен барып, машинабыз талкаланып кайтты, жол жаман экен дейт. Кыскасы ушундай. Бутубуз жеткен, колубуз жеткен жерге чейин жетип, эл кыдырып, муктаждардын дубасын алып, жүзүнө кичинекей болсо жылмаюу тартуулап, мына ушундай иштердин үстүндө жүрөбүз. Биз менен кошо жүргөн биздин кеңешибиз, досубуз, каарыкебиз Асылбек каары кошо сапарда. Ассаламу алейкум Асылбек каары. Алейкум ассалам. Кандайсың анан? Жакшы, рахмат. Ден соолуктарыңыз жакшыбы? Жакшы жүрөсүзбү? Бала чака тынчпы? Сапарларда кыйналбай атасызбы? Караңыз, керемет сапарда жүрөбүз. Аттың ушул Кыргызстандын бир касиеттүү, кереметтүүлүгүн бир көрүп калганыңызда кандай керемет сонун болот эле негизи, таксыр. Бирок интуиция менен, чувство менен сезип атам, Кыргызстан керемет, мен көрөсүм деле билем. Билесиз да? Ооба. Мындай деп атам ичименчи. Сапарыбыз эч бир койду арбыбай. Айдоочуда өчөштү шашылбай деп атам. Сапарыбыз жакшы болуп атабы? Ооба. Чарчабай атасызбы? Айдоочун эле бир аз жайыраак айдаган болсо атак жакшы бар. Жай жүргөн жакшы да. Жай жүргөн жакшы, жайчылык жакшы. Жайчылык жакшы. Иш дагы жакшы болот. Нарындыктар, көлдүктөр, туугандар, айдоочубузга бирөөнү таап алып калсаңар болот эле. Иә да. Койго келет элем, күйөө алып. Досу болуп эмес, күйөө алып келесиз. Күйөө жанчы болуп келем дейм. Ошондой десеңиз, Күйөө жанчы. Анан комментарийга жазгандар, мага күйөө алып алсаң болот эле, комментарийга жазбастан мындай активный аракет кылсак биргелешип. Жөн эле жазып койбойбу? Менен кошо той өтүп кетсе жакшы болот эле. Ошко барып калсам бир банкрот болуп келет элем да. Кайра тойго кайра барбайчы барып. Жалал ата салтанатка чакырат элек, эгер күйөө ала кылам дегендер. Чында активный аракет кылсаңыздар. Машалла. Комментарийлерди окуп каласызбы? Ооба. Кирип. Не деп жазып аткандарын? Ай, чиркин, 2 уул 1 кызым бар, медер, мага эле күйөө ала алсам болот эле дегендерди окуйм. Бул нерсени окуп алып бир четинен кубанасың, сүйнөсүң, бирок бир четинен эме жок да, чувство жок, эч кандай эме жок да, реакция жок. Жөн эле жазып болчу дейсизби? Мен да жаздым, Бишкекте медерди аракет кылсак болот деп жаздым, реакция жок. Балким чалып аткандыр, ала албай калып аткандырбыз. Жок, мына бизге чалбайбыз лично, медердин жанында жүргөндө секретарь. Ортомчу кылып дейсизби? Мен айтайын медерге. Машалла. Менин ушундай бактылуулугума ашыгып, кубанып, сүйүнүп, ошол күндү өзгөчө күтүп аткан биздин досубуз, акыреттик досубуз, каарыкебиз Асылбек каары чындыгында көп дуа кылып, дайыма аркабыздан түртүп турат, бол тез аракет кыл депчи. Өмүр ансыз деле кыска. Канча өмүрүбүз калды, бир Кудай билет, эртелетчи. Эми бизге качан жетесиң бала чака болуп? Мен 3 балалуу болуп калдым деп эле мени ушинтип намысыма тийип турат. Буюрса, Кудай ден соолук берип турса, ошол күндөрдө калыс эместер, таксырым,
Медердин ишин түшүнгөндөр чалгыла, суулар. Болсо сууларга сутанууга акым бар деп чарчады бечара досум. Сууларга сутанууга акым бар деп ырда берсем. Медердин стилин айтайынбы? Медерге ачык, шайыр. Позитивный болуш керек. Бою узун, кичинекай. Мурдакырдач оз оймок дегендей. Карлыгач болуш керек. Кандай болуш керек? Карлыгач. Мурдакырдач оз оймок, Бекбаровичтин ырындагыдай болуш керек. Аны сиз кайдан билесиз? Ошол ыр бар го, мурдакырдач оз оймок деген. Бою башы орто дегендей, узун, негизи узунга жакын болуш керек. Чаңкылдаган кыскасы. Медерди колдоп мындай түртүп тура турган манасым, тура кой манасым, эл сени күтөт эл дей турган аялы болуш керек. Ошондой эле болсо жазгыла дабай. Поженимся кылабыз. Мынаса узун жолдордо мынантип ушундай керемет узак жолду кыскарткан сонун сапар болуп кетет. Негизи сапарда сапарлашыңды туура танда дейт го. Узак сапарда сапарлашың мыкты жакшы болсо, ишиңде ийгиликтүү жемиштүү болот. Жана ушундай узак жолуң ушунчалык кыскарат, кантип жеткениңди билбей каласың. Биз Нарын областына көздөй кетип баратабыз. Нарын боюнча билесизби сиз? Мисалы, Нарындан биздин убагында Таттуу Турсунбаева чыккан, Бүбүсара Бейшиналиева чыккан, эмне деген гана кыргыздын мыктылары чыккан, чыныгы. Азыр Касел Турдалиева айымыбыз Нарындан. Кыргыздын мыкты баандай чыныгы кыргыздын кызы экен ушул деген баандай статуска ээ болгон чыныгы кыздарыбыз, апаларыбыз чыккан да. Айрыкча Жумгалдан чыкса эле, Жумгалдан кимдер чыккан? Саяктардан? Мен тарых окуган эмесмин да. Мени көп айтып калышат да, Жумгалдан алсаң деп элечи. Давайте Жумгалдыктар байланышкыла. Мурункулардын. Ала кетейли. Мурункулардын бир эмесин жолдоп бир Жумгалдан алсаң деп калышат да көбүнчөсү. Жумгалдыктар ия дейт да. Ия дейт да. Коюңузчу. Ия дейт да. Мен бир тагдылашым бар да Жумгалдан, Инжира деген. Юсупова Инжира деген. Ия дейт да ошо. Биякта көп эле ия деп турат го. Россияга барып ия деген болсоң, эмне сен дейт го. Что ты дейт. Адашып кетип ия деп. Эмне эмелер эл жөнөкөй калып келет да. Инжира аябай жөнөкөй адам. Мен Жумгалга жете электим, негизичи. Бирок баргым бар. Нарындын төрүнө чейин баргым бар. Мен төөнө кыдырбаган жерлерим ушул Нарындын төрүнө жете элегем, анан Таластын төрүнө жете элегем. Оштун төрү чоң алай деңсеп жүрүп, мына чоң атабызды жайга берип атканда жетип келдик, жетип бардык. Баткендин төрү Лейлик, Максат деңсеп жүрдүк элек. Былтыры тилекке каршы ошондой тажик кыргыз окуясында ал жака Кудай буйруган экен, ал жакты көрдүк. Жалал Абадтын болсо барбаган жерибиз калбады окшойт. Анан чүйдүн деле колубуз жеткен, бутубуз жеткен жерине чейин жетип атабыз. Мен ушул эңсегеним Талас менен Жалал Абадка барлайсыз, айтайынбы? Алабукага, Чаткалга барлайсыз. Мына ошол жер. Чаткалга быйыл жайда барсам деп атам, Кудай кааласа. Жол жаман дейт, бирок ошентсе деле бир ошо жолго ылайыктуу машина менен барып келсек дейм. Чаткал, Алабука туура айтасыз, ошол жака жете элегенбиз. Сиз да Улайына баратбы? Барасызбы? Барам. Кудай кааласа ошол жака кошо барабыз. Анан Нарындын төрүнө жете электим. Бирок 7 областты кыдырдык. Кудайга шүгүрлөр болсун. Кыргызда сөз бар го, атаң барда эл таны, атың барда жер таны деп, бул ата-бабаларыбыздан калган сөз. Мына ушул элдин кызматы менен жүрүп, чындыгында урматтуу мекендештер, эл таныдык, жер таныдык, канчалаган инсандар менен дос болдук, жакын болдук, туугандаштык дегендейчи. Мына шүгүрлөр болсун, Кудайга шүгүрлөр болсун. Ушунча Кудайым канчалаган эл менен туугандаштырып, достоштуруп, эл таанытып атканына. Бул дагы болсо бир Алла Тааланын берген неаматы. Шүгүрлөр болсун. Мына ушундай Нарындын кереметтүү зуулдаган жолунда кирип баратабыз. Каласа, эгер Аллах буйруп Рамазанга жетсек, кийинки айдын Рамазанын ушу Нарындын төрү менен Таластын төрүнөн баштайбыз айыптар. Кудай кааласа ошондой кылайлы. Туура айттыңыз. Анан кече күнү биз бир ниет кылдык, бир медресеге 1000 адамга ифтарлык кылып беребиз, оз ачырып беребиз да. Ал жерде дагы Кудай кааласа ушундай оз ачырабыз деген ниет бар. Мына
мына ушундай баардыгы ниетке жараша туугандар. Мына нарынга келем деп даярданбайсың, ниет кыласың, Аллах Таала ошол ниетиңе жеткирет да. Ысык көлгө барсам деп ниет кыласың, Кудайым жеткирет. Мына ушундай. Мусо деген машинаны минип алып акырына. Ососу кандай ал? Мусо деген машина экен, бийик мына ошондой. Нарын ошо bizde ошол жактарга ылайыктуу машиналар болот экен. Сиз аны каяктан угуп жүрөсүз? Ошо биздин айлалар көлө мусо алышыбыз керек деп калышат. Муссорбу? Муссор, баягы жипти айттаса болду. Ошентип мусо деп. Туура айттыңыз. Жакында бирок Жалал Абад балыкчы жолу ачылып калса таксыр нарынды зуулдап эле калабыз. Тез барабыз буюрса. Ачылганын күтпөй да. Туура айттыңыз. Мына ушундай Кыргызстан ушундай бир керемет жерде каралачу ойбой. 2020-жылы ким экенин айтпай эле коеюн, бир мыкты бир агам бар. Өтө жакшы бир агам бар. Ошол агам кыштын күнүндө медердеди. Өзүң машинаң менен жана жалгыз өзүң жөнө деди. Мен айткан жерлерге барасың, ошол айткан жерлеримде бир күн 2 күндөн жатып, андан дальше нарактарга жол арып кете бересиң деди. Айткан жерлери ысык Чүй областы менен Чүй областындагы Койташтагы баягы Супара жана 12 Каминов, Супарада боз үйлөр бар, ал жак. Андан чыгасың дагы Ысык көлдүн Жетөгүз чыгыш тарабына көздөп, күндүзү жалгыз анан сонун бир кыргыздын ырлары менен жолго чыгасың деди. Анан Жетөгүз тарабы менен Караколго жөнө деди. Кыш ызгар суук, Каракол лыжный базага деди. Ал жака кеттим. Караколго барып 2 күн жаттым. Ал жактан чыккандан кийин Чолпон ата Аурорага келесиң деди. Ал жерде 3 күн жатасың деди. Анан ал жерден келгенден кийин ушу Бишкекте болуп, анан келатканда Чычканда Ак Илбирс деген жатаккана бар. Ал жерде жатып, анан кайтасың. Кыскасы бир жума 10 күнгө жакын саякаттайсың. Бардыгын мен каржылайм, жөнө деди. Коюңуз, өзүңүздүн жакыныңызды жөнөтүңүз, бир тууган ата-энелериңизди жөнөтүңүз. Жок, медер, алардын урду башка, сенин урдуң башка. Көрсө ал агам байкем ошол менин дагы да бир Кыргызстанга болгон сүйүүмдү арттырып, дагы да бир патриоттук сезимдерди ойготуп, бир өзгөчө бир менин кубанычымды көрүп, ал дагы сүйүнсө кубансам деген экен да. Жок дегенде медер мен элге кызмат кыла албай атам, бирок кызмат кылып аткандарга кызмат кылып калайынчы медер. Менин айтканымды аткар суранам. Деди, жөнөдүм. Бир жума 10 күн ошентип саякатта айланып келдим. Кышта 2020-жылы. 21 ушундай. Кыскасы Кыргызстандын менмин деген кооз жерлерин жалгыз сонун болгон жерлеринде өзүбүздүн автоунаабыз менен күндүзү жүрүп жол арытып эс алдык, көрдүк. Кыргызстандын биринчи Дубай, Турция, Анталияга барардан мурда биринчи Кыргызстандын кооз жерлеринде эс алып алып, көрүп ал жактын кооз жерлерине суктанып ашыгып өтүп, анан башка жака бар экен да, көрсөчү. Кыргызстанды башка Дубайга же Турцияга салыштырып болбойт экен. Эми алар технологиянын жардамы менен кооздолгон шаар туура, а бирок биздин Кыргызстан Алла Тааланын амири менен караңыздарчы, мына көрүп турасыздар. Шундай керемет кооз да. Суу десең суусу таза, аба десең абасы таза, жолу зуулдайт. Аска зоолор бийик деген. Тоолор болсо момундай мелмиреп караңыздар, ар түрдүү свет болуп турат. Бул өзүнчө бир Алла Тааланын берген бизге касиети, неаматы, чындыгында. Бул жашоодогу, бул өмүрдөгү бейиштин гана төрүндө жашап аткандай экенбиз да. Кандай дейсиз таксырым? Иншалла туура. Туура айтасызбы? Алла разы болсун, ошол агамдан Алла разы болсун. Чындыгында адам баласы эс алууну дагы билиш керек. Аллах Таала 12 мүчөбүздү бизге аманат кылып берген. Ошол 12 мүчөбүздү Кочкор району дейт туугандар, мынакей Кочкор районуна келип калдык. Ошол 12 мүчөбүздү биз өз дарегине туура пайдаланууга аракет кылышыбыз керек. Мисалы, көздү көздөй, бутту буттай өзүнүн жолдорунда кызматын жасатыш керек го дейт элем. Мына ушундай узак жолдордо, сонун сапарларда караңыздарчы, ойбой. Жолу бир зуулдайт го. Ошон үчүн урматтуу туугандар,
анча-мынча жанагы дүньөнүн артына түшүп, дүньөнүн артынан өзүн унутуп койгон бир туугандарга айтып кетер элем. Кыргызстандын кооз жерлеринде кыдырып, мээңиздерди, жүрөгүңүздөрдү эс алдырып, мекенге болгон сүйүүнү дагы да ойготуп туруңуздар деп сунуштап кетер элем. Бу кандай дейсиз, таксырым? Туура. Эмне деп ой пикир калтырасыз? Жакшы деп ой пикир калтырам. Туура элеби? Ушул азыр биз көрүп, суктанып кетип аткан жерлерди кошо көрүп кетсек аттың жакшы болот эле негизи, Жок, мен айтам, мен дагы айтам сизге. Мен бул нерсеге эч арман кылбайм. Чогуу көрүп кетсек болот эле деп биздин оюбузга кошулбайм да, мисалы. Неге? Жок, мына ушул жүрүш деле жагат иншалла. Ушунун себеби неге айтыңыз? Болуп калсам, мисалы үчүн, үйдө отуруп калсам, краскада отуруп калсам, мен сизге калып келбейт элеңиз да. Краскасы мен ким түртүп жүрөт деп, ким көтөрүп алып туалетке апарат деп, туурабы? Кудайга шүгүр, көзүм көрөсөм, башка 6 санын, денсаулыгым 5 санын маман деп көрөйүн. Ошол 11 мүчөм түгөл деп көрөйүн эми. Ушундай жакшы ишин мен эч мындай арман кылбайм, өкүнбөйм, көрбөй калганымчы. Сизден эми суранам, мындан кийин бул сөздү айтпай эле койгон оюмда эми. Кайра капа кылып атыптырмын да. Жок, капа кылбайсыз, бирок бул армандык негизи шүгүр келтирбегендик да, бул Аллага биз каршы иш кылган болобуз да. Тагдырга каршы иш кылган. Түшүнүктүү. Буга чейин айттыңыз эле, мен өзүмдүн кыялым да, мен көргөн нерсени сиз дагы көрсө деп өзүмчө баа ичимдеги мен айтып атам да, арманды айтып атпаймынбы? Көрүшүңүзгө ыраазымын. Түшүнүктүү. Өзүм чыгынып бияка келе албайм да, мисалы үчүн мен жол көрүп кетейин деп Кошкордо мисалы. Бирок сезип атасызбы азыр? Ооба, иншалла. Кандай жер экен? Салкын экен, абасы таза экен, жыттанып жатат. Билинип атат кадимги, э? Машалла. Нарындан жазган саламга Ким ырдаган ушуну, Кочкор эле? Жаныш жок, Жаныш Кочкоров эмеспи? Жок. Эстей албайм дейм кыскасы. Айтмакчы, Сарпай кылып болсун көлдүн, ысык көлдүн, калпак кийип эле. Ысык көлдүн эли кандай экен, ошо боюнча айтып кетиңизчи азыркы муктаждар менен кичинен бери. Ысык көлдүн эли аябай жакшы экен, мен там бердим. Бизде муктаждар грамота бербейт, помощь алса. Айланайын, рахмат, Алла разы болсун алтыным. Кел, мону ки айланайын дешипти менен. Грамоталар жасап, даярданышып күтүп алышып, күтүп алышып, багындай ифтарлык ооз ачарыбызга деп салып беришип. Там бердим да. Жанагы өмүрүң темирдей бекем, денсаулыгың темирдей бекем болсун, дайрадай узун болсун, кокой дешип. Бизлер антпейт да, рахмат деп пакет көтөрсөк кесеге жылып кетебиз. Сиздерге ошол нерсени үйрөтүш керек экен. Туура. Эң туура айтып атасыз. Охо, мына достор, мына нарынын кире беришиндеги мен былтыры суроо салып, кайра эсиме чыгып калды. Кайсы суусактагычы эле ушул Кочкорду, кайсыл бир шаарларды багып турган ушул нарын суусактагычы да. Эми эсимен чыгып калыпты сааттын. Сиздер эстеп калсаңыздар комментарийга жазып коесуздар. Мына ошол суусактагычтын жээгинде кетип баратабыз. Суу аз окшойт. Бери жака чейин чыгып калчу эле. Суу аз экен. Бизде ушундай керемет аралачы. Кээ бир өлкөлөрдө суусу жок, ичээрге суусу жок. Сатып алышат сууну. Сатып алышат. Караңыздарчы, бизде болсо мына суулар турат. Мына суу ысырап болуп агып атат үйлөрдө, кранттарда, ачып коебуз, кетет. Арыгыбыздын суусун кой берип коебуз, кетет. Каяка кетип атканын иши жок. Жанагы алымдар айткандай дары аталганы барып, крантты ачып, сууну кой берип коюп, анан кийин жеңдерибизди түрүнүп баштайбыз зааратка даярданып. Канча литр суубуз ысырап кетти. Ар бир нерсе үчүн акыретте жооп берет экенбиз чындыгында. Ошон үчүн ысырапкерчиликке этият болуңуздар, барбаңыздар дейт элем. Мына ушундай анда эмесе достор, мекендештер, биз нарында, алдыда Кочкор шаарындабы, ошол күтүп аткан муктаждардын алдында сиздер менен дагы бөлүшөбүз. Аманчылыктарда көрүшкөнчө, бизден иштерибизге, жолдорубузга, сапарларыбызга дуа кылып туруңуздар. Буйруса жакшылык иштерде атаңдашып, жарышалы бардыгыбыз. Көп жакшы иштерди Рамазан айында жасап калалы. Кудайга шүгүр 12 мүчөбүз түгөлүндө, ден соолугубуз баарында ушундай иштер жасап калайлы. Эртең кап аттиң деп калбайлы. Мүмкүнчүлүк бар бардыгыбызда буйруса. Рахмат, баарыңыздар тынч болуңуздар. Ассаламу алейкум.